Кыргызстанда 20 жана 50 сомдук банкноттор чыгарыла баштайт. Борбордук шайлоо комиссиясы Шайлообек Атазов менен Жалалодин Нурбаевди депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тартты. Ашууларда кар жаады, оор жүк ташуучу унааларга чектөөлөр сакталууда. Кыргызстанда ноябрь айынын аягына чейин 20 жана 50 сомдук банкноттор чыгарыла баштайт. Бул тууралуу Улуттук банктын жаңы имаратынын ачылыш аземинде белгилүү болду. Анда Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев президент Садыр Жапаровго банкноттор 17 ноябрдан тарта чыгарыла баштай турганын айтты. Анын маалыматына караганда, учурда кагаз иштери аягына чыгып, банкнот чыгарууга даярдык көрүлүүдө. 20 сом, 50 сомдук жаңы жылга чейин өзүбүздөн чыгарабызбы уже? 17 ноябрда. 17 ноябрда биз сымылда деп туруп 20 сом, 50 сомдукту чыгарабыз, уже өзүбүз. Бүт кагаз иштер бүттү, договорлор баары бүттү, тигилер менен баары бүт иштер. Кийинки жылдын ортосуна барып, калган бүт 5000 сомдукка чейин уже өзүбүздөн чыгарабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 октябрдагы отурумунда мурдагы депутаттар Шайлообек Атазовду жана Жалалодин Нурбаевди талапкер кылып каттоодон баш тартты. Жумушчу топко Нурбаевдин 2006 жылы Бишкек шаардык милициясынын тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз СССРнин кылмыш жаза кодексине ылайык козголгон иш кыскартылганы аныкталды. Бул айып мыйзамсыз маңзат даярдоо, колдонуу, сактоо жана ташууга байланыштуу экенин жумушчу топтун өкүлү билдирди. Кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткени үчүн жаза каралбаганын, Нурбаев бул иш боюнча реабилитациялык процесстен өтпөгөнүн кошумчалады. Мындан тышкары 2021 жылы Араван райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинде каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон иши дагы кыскартылган. 23 октябрда алынган маалыматка ылайык, анын уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары 2024 жылдан бери каттоодо турган. Мындан тышкары ал 2024 жылы 13 мартта 29 ноябрга чейин чет өлкөдө жүргөн. Боршайком ушул эле күндөгү отурумунда Болотбек Дүйшеналиевди талапкер кылып каттоодон баш тартты. Буга анын уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары 2021 жылы тизмеге киргени жана соңку 5 жылда чет өлкөдө белгиленген мөөнөттөн көп жүргөнү жүйө келтирди. Ал эми Гүлсара Каримова соңку 5 жылда диний ишмердик менен алектенгени үчүн талапкер болуп катталган жок. Эскерте кетсек, буга чейин Шайлообек Атазов Жогорку кеңештин 7-чакырылышына Свердлов округунан шайланып келген. Ал мурдагы бажычы Райым Матраимов менен жакын мамиледе болгон. Ал эми Нурбаев Жогорку кеңешке Араван шайлоо округунан шайланган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстанда иш сапары менен жүргөн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү боюнча банкынын вице-президенти Маттео Патрони менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана энергетика, инфраструктура, жеке секторду колдоо сыяктуу негизги тармактарда артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Адылбек Касмалиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон ишенимдүү
өнүктөш экенин белгилеп, өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүшүнө токтолду. Ички дүң продукциясы быйылкы жылдын 9 айында 10% өстү жана 2030 жылга карата ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга жеткирүү боюнча амбициялуу максатты белгиледи. Өз кезегинде Маттео Патрони Кыргызстандын экономикасынын динамикалык өсүүсүн жогору баалап, жетишилген көрсөткүчтөрдүн маанисин белгиледи. Ал Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы өнөктөштүктү мындан ары дагы бекемдөөгө умтулуусун ырастады жана министрлер кабинетинин төрагасы белгилеген приоритеттүү багыттар боюнча кызматташууга өзгөчө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстандын тоолорунда аба ырайынын кескин начарлашына жана каар жаашына байланыштуу жол кызматтары күнү-түнү иштеп жатканын транспорт министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканаларынын кызматкерлери жолдорду тазалоону жана кум туз аралашмасын себүүнү улантууда. Бүгүн саат 9:30дан баштап Төө ашууда жана Ала Белде жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу жол кыймылына чектөөлөр киргизилди. Ал эми Суу-Самыр Талас-Тарас жолундагы Өтмөк ашуусунда унаалардын бардык түрүнө убактылуу жол жабык. Азыркы тапта номер 36 жол тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүп жатат. 1 саат аралыгында жеңил унааларга каттам берилери күтүлүүдө. Транспорт министрлиги айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого, каршы багыттагы унааларга чыгуудан алыс болууга жана унааларын алдын ала кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууга чакырат. Жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери Бишкек шаарындагы жол белгилеринин абалын, жеринин кароо иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Кароо иштери жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу жана жолдордогу тыгындарды азайтуу максатында жүргүзүлүүдө. Изилдөө иштеринин жыйынтыгында айдоочуларга багыт берүүчү жол белгилерин орнотуу жана жол сызыктарын чийүү боюнча акт түзүлүп, тиешелүү мекемелерге жазма түрүндө буйруктар берилди. Урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мамлекетте адам баласында эң ыйык нерсе бул мекен менен тынчтык. Мусулманчылыкта дагы айтат, ибадаттан дагы, керек болсо Кабадан дагы эң ыйык нерсе бул адам баласынын каны деп. Мына биз кече Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда мекен үчүн жаш шейит кетишти жаштарыбыз. Ошон үчүн биз чек араларыбызды такташыбыз керек. Мамлекет чек арадан башталат. Мен бул мыйзам боюнча 2 суроом бар, анан саясат боюнча бир сөзүм бар. Анан президентке бир кайрылуум бар. Кыска 2 суроом. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына Унгартоону ачып кое алабы экрандан? Унгарто бир нече жыл мурун ошол жерде коңшу мамлекеттер тарабынан танкалар алып чыгылып бир ызычуу болду эле. Ошол учурда эмне ызычуу болуп кетти, мыйзам кандай эле, бүгүн кандай болуп атат? Унгарто бул биздин стратегиялык жерибиз деп айтсак болобу? Урматтуу Шайлыбек Карыбекович, туура айтасыз. Бул Унгарtoонун 35 гектар жери бүгүнкү күндө азыркы биздин картабызда дагы биздин жерибиз болуп эсептелбейт. Азыр. Себеби бул Өзбекстанга толук каралган жер болгон. Ушуну мына бүгүнкү келишимдердин негизинде биз өзүбүзгө алып атабыз. Мындан ары Унгарtoo толук бойдон Кыргызстандын менчигинде болот. Мурда жарым-жартылай где-то бир 30% ошол Өзбекстанга карап турган. Рахмат. Экинчи Кемпирабад боюнча кече комитетте биз колдодук. Кемпирабад боюнча суу департаменти айтып атат. Эки тараптуу башкарганда Кыргызстандан 2 өкүл барат, паспорт менен кирет деп. Сиз тагыраак айтып коюңчу, биз кандай кылып башкарууга 2 эми азыр билесиз, азыр паспорт турмак эмне менен болсо да киргизбейт. Ар бир стратегиялык объектке документ болбоюнча эч ким кире албайт. Ошол жерде биз алдын ала фамилияларды беребиз. Атазов Шайлообек Кыргызстан атынан ошол жерге барып карап отурат деп. Анан сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып киргенде ошол жерден посттон паспорту көрсөтүп киресиз. Ошол эле. Бизден 2 эле болобу деген маселе. Бизден сменде 2 болот. Ал жерде бир эле круглосутки 3 смен болот. 3 смен болот. Анан кийин алар дагы бир күндөн дем алыш керек болот. Ошентип отуруп бизде азыркы эсептеп атышат 12 адам деп атышат. Мүмкүн 18 адам болуп калар. Рахмат. Эми саясат боюнча. Мына лидер деген бул көп сүйлөгөн, кооз сүйлөгөн, Кудай тоба кылдым,
Тажияга дагы камера менен барып алып өзүн пиар кылган адам болбош керек. Эми той топурга мейли, бирок тажияга камера менен барбаш керек. Лидер деген мамлекеттин, элдин жүгүн, жоопкерчилигин көтөрө билген адамды лидер дейт. Биз кээ бир адамдар ушул туура эмес маалыматтар менен мына бизди комитеттин мүчөлөрүн 2 күнөн бери эл душман деп таратып атышат. Бирок убагында Исхак Разаковду дагы жамандаган адамдар болгон. Мен айтайын дегеним, жоопкерчиликти алып биз чек араны чечебиз деп чыккан адамдарды лидер деп айтып койгум келет. Бул үчүн ыраазычылык. Ал эми бүгүнкү күндө Тажикстан менен болгон мамилени дагы ушундай кан төкпөгөн жолдо чечип беришиңиздерди сурайм. Урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кылычбаевич, мына биз бар дедиңиздер, оор дедиңиздер, Тажикстанга дагы бардык автомат көтөрүп. Дагы бар десеңер барабыз. Бирок ушу Өзбекстан менен достук мамиледе чечкендей кылып ал жакты да чечишиңиздерге кайрылып кетет элем. Чек ара бардыгы чечилсе, анан мамлекетте тынчтык, бейкуттук орун алат. Мына Кемпирабад боюнча азыр Жалал Абад Оштун райондору зым тартылып, чек ара чечиле турган кылып мыйзамда. Кемпирабадтын тегерегине курулуш иштерин кылбай турган кылып мыйзамга киргизип атканыбыз эпизоддагы биз утуш деп эсептесек болчудай болуп турат.